мен бир күнү юбкамды кийип жүргөм, жаңы юбка сатып алып маршруткада турсам, бир бала кетип атты да, артыңкы рядтан кетип, эки колун юбканын астына келип сайды да, и мен кыз киши кыска юбка кийеби, кандай кийим кийет, ал нерсе ал адам мындай сексти же башка бир интимдик нерсени каалайт деген нерсе эмес. Ал нерсени билдирбейт, жаңылышасыңар. Эми мен чаптуу, бирок ооруган деле жок, бирок тарс деген мундуу ишин алган жокмун да. Чын эле мен 4 адам болуп, 3 курбум келатканда ушундай ыдыкка кабылдымбы деп ишин алган жокмун да. Салам достор, сиздер менен Секс талкуу аттуу подкаст. Менин атым Айдай, мен фем-активисткамын. Достор, салам. Менин атым Альмир, мен журналист. Мен Айжерек, мен журналист жана активист. Арбаңыздар көрүүчүлөр, менин атым Улукбат Эргалиев, мен жыныстык тарбия боюнча амбассадор. Оскал арбагыңыздар? Амбассадор. Бүгүнкү тема деген бизде ыдык көрсөтүү, англисче harassment, орусча домогательство, бирөөгө асылуунун түрлөрү. Кандай түрүн билесиздер силер? Негизинен ыдык деген эмне ошо ыдык көрсөтүү? Ыдык көрсөтүү бул адамдын жеке чек арасын бузуу, ага кол салуу деп түшүнөм. Көбүнчө убакыттарда сексуалдуу подтекст же романтикалык подтекст менен кезет. Адамдын жеке каалоосуна каршы десек да тууралуу. Же сурабай. Бирок кээде адам мындай сурабай да, ага неожиданно да. Эмне неожиданно? Күтүлбөгөн жерден болуп кетет мисалы. Бирок адам башка ошону ыдык көрсөтүп аткан адам деген өзүнүн кандайдыр бир максаты болот да, ошо адамга тийишүү, атайын бир эмоцияга чыгаруу же мындай чын эле мага андан кийин көңүл буруп калабы деп ойлоо же эмне деген да. Жана маршруткаларда, автобустарларда көп болот го, кыздар көп айтышат. Мисалы, автобуста кетип баратканда туруп алып артынан ыдык мамиле, ошол да ыдык мамиле болуп эсептелинет да, туура. Өзүнүн жыныс мүчөсү менен сүйкөнүшөт же кээде алып туруп тиги кыздар сыйпашат, көмөтүшөт. Анан ошол жерден кыздар деген туруп калат да, эмне кыларын билбейт же, эмне кыларын билбей уялышат, анткени коркушат да, кайра баары аларды күнөөлөйт депчи. Сен эмнеге анда мындай турасың же мындай турасың деп көп күнөөлөгөндөр бар болгондуктан алар да уялып анан эч нерсе дебей калышат да. Ошо эркектер ошондон улам эме өздөрүнүн кандай айтсам мындай эркин сезип, анан безнаказан бир эме сезип калышат. Негизи ыдык маршрутка же коомдук транспорттун деле ичинде эмес, мисалы көчөдө деле басып баратканда болушу мүмкүн. Жумушта же балким жумуш ордунда, мектепте, университетте көп. Университетте дагы. Мисалы жумушта же университетте, мектепте, бир институттарда, ушундай бир уюмдарда десек, мекемелерде ал жерде деген ыдыкка кабылуунун бир эң чоң эмеси бар да, критерии бар. Ошону кантип эсептесе болот? Ыдыкка кабылып атасың же кабылган жоксуң депчи. Ал жерде деген мисалы адам ошо бир свиданияга барган же эме кылган адамдар өкүлөр бир позицияда турса, эгерде бир эле мисалы должностьта же бир постто турса бирдей, анда балким анда болушу мүмкүн, бирок анча эме эмес да. Анткени эгерде чоңураак позицияда, мисалы студент менен окутуучу, анан окутуучу ага бир нерсе ушундай сообщение жазып же бир кармалап эметсе, окуучу эч нерсе дей албайт да, коркот, анткени анын күчү бар, анан кандайдыр бир эмелер кылып коюшу. Алдында турган адамга кандайдыр бир үстөмдүк кылып басым кыла алат. Анткени алдыдагы адам эчтеке кыла албайт. Социалдык статусу кичирээк да, ушул мекемеде. Анан ошону көбүнчө учурда колдонушат да, ошол эле мугалимдер болобу, ошол эле жумушта мисалы ишкерлер болсо, ошону колдонуп, атайын эчтеке айта албайт, тиги бу деп ошондой ыдык мамилелер көрсөтүп уланта берет. Ыдык мамиле бул сөз менен да болушу мүмкүнбү негизинен? Бул мисалы кандай сөздөрдү айтсак же кандай болуп калышы мүмкүн?
мисалы жолдон кетип атсаң бирөө чоң кыз фигура гитара кой десе менин оюмча бул ыдык көрсөтүү. Анткени мен курткачан кийип атсам какта фигурамды көрдүңбү сен эшек шутка. Негизи башка тааныбаган адамга болсо деле мындай анын денеси жөнүндө ушундай комплимент айтуу деген өзү бир жагынан уже туура эмес, мындай этикага туура келбейт. Анан экинчи жагынан еще ага да бир сексуалдык контекст кошулгандан кийин тааныбаган так эле бир эркек ушундай айтып атканда ага да ал да күчөп кетет да. Ошондо сөзү менен айтып атканда, кечиресиз, сөзү менен айтып атканда биз сексуалдык бир контекст бар болсо ошону ындык мамиле. Мисалы көп угуп калабыз го, мисалы көчөдө кетип баратканда кыздар могу кыз соска экен, тиги дагы бир деген, ушул дагы бул деген сексуалдык бир контекст бар буну адам катары карабай, буну деген аял сексуалдык объект катары. Жалаң деле сөздөр менен болбойт, кээдеде үн менен чыгарышат да. Буну кэтколлинг деп коет, мышыкты чыгаруу. Кыс чоң кыз деп бакырып сигнал берип. Чынында бул деген аябай коркунучтуу. Анткени көчөдө бирөөң өзүң барып жатсаң, бул кечинде болсо аябай коркосуң да, бирөө артыңан чуркап барып атат деп, бул үлкүмүштүү деле эмес, бул аябай коркунучтуу. Анткени ушундай нерселердин артынанчы эгерде кыз жооп берип же жооп бербей койсо деле бар эле эркектер деген ошондон кийин келип туруп бир нерсе кылышы мүмкүн да ошо кызгачы. Ошон үчүн коркосуң. Ошондой азыр болуп кетеби деп кокуй деп баштайсың да. Мисалы ошол ыдык көрсөткөн адамдар деле эгер ошол баягы жабырлануучу деп айтсак болот да, ошол нерсени көргөн, өзүн баягы сезген адам эгер ал жооп кайтара албаса, жооп бере албаса, бул анда ага жагып атышы мүмкүн. Бул унчукпай атса, демек ал нерсе буга керек деп дагы баягы жаңылыш ойлор да болушу мүмкүн да. Бирок буга чейин Айда айтып кетпедиби, ыдык көрсөтүп атканда негизинен эле бирдеме кылып атканда мындай кайра жооп кайтара албай каласың да. Мен мисалы билем кичинекей болчумун да, анда биз эжелер менен концертке барганбыз театрга. Анан театрдан чыгып кечинде үй жака кетип баратсак, эми үйдөн театрга чейин кичине эле мындай алыстык болчу да. Анан биз кетип баратсак, машинадан бир эркектер эметип алып, анан мурун пистолеттер бар го, мурун эмес, азыр деле бар пистолеттер, пулялар менен же пластиковый оңчук пистолеттер. Ошо оңчук пистолет аркылуу дагы эжелердин сандарын аткылап, ушундай мындай эме болгон да. Анан дагы бир нерсе эстеп кеттим. Мен мисалы өзүм дагы коомдук транспортто жүргөндө, бул билбейм, ыдык болду беле же болгон эмес беле, же бул чын эле мындай ошо киши көп болуп калгандыктанбы, мен ошону өзүм дагы эле билбей жатам. Бирок мен ошо остановкам жетип калганда, мен мындай чыгайын деп турганда бир эркек киши артыман келип мындай сүйкөлөнгөн да. Ошол аябай жаман болуп, бир кызыктай болуп, ошондо өзүм дагы мындай ачык эле секс тууралуу ачык эле бүт баарын айта алсам дагы ошол мен эмне дээрди билбей мындай бир кызыктай болуп туруп калгам да. Анан ошонусу эң жаман экен да. Анткени деген ошо ичиңдеги баардыгын мындай кармап, мындай толуктап туруп анан бирөөгө айткан. Анан бул деген мисалы бизде эркектер аны менен аз мисалы эметет да, кездешет да. Клубтарда деле аябай менде мындай окуялар болгон. Түшүнбөйсүң да бул ыдык мамилеби же эмне экенинчи. Клубтарда да ошо же жанагындай таар жер болгондуктанбы же бул атайын кылымдыбы деп билбей калат экенсиң да. Бирок ошол сезимдер, калып аткан сезимдериң өзүң аябай жаман көрүп баштайт экенсиң да. Жеп көрүп мындай бир кызда мен эмне мындай болдум, эмнеге кабылдым деген да ойлор болот экен да. Ошондуктан бул жакта менин оюмча мындай ойлорду кетирбеш керек да. Эми ким кабылса, бул бизде күнөө эмес, ошо ыдыкка кабылган кишиде күнөө эмес, ошол ыдык көрсөтүп аткан кишинин кандай сабаттуулугу да, мындай сабатсыздыгы. Азыр ыдык жөнүндө мисалы мындай түрлөрүнө дагы бир аз токтолдук. Анан көбүнчөсү мындай адам ошол учурда жооп бере албай эмне кылаарын билбей калат деп айтып атпайбызбы? Мындай суроо бар да. Ошондой учурда ыдыкка кабылган маалда кандай жооп бериш керек? Адамдын реакциясы кандай болуш керек? Бул нерсеге кандайдыр бир мындай чарасын көрүш керек деген да. Негизи башынан деген, эгерде ойлосок, мамлекет деген бизге ушундай ситуацияларда биз өзүбүздү коргонуп, өзүбүзгө кандайдыр бир эме, ошол ыдык көрсөткөн адамга кандайдыр бир жаза көргөн бир инструмент ойлоп табыш керек эле. Бирок андай инструмент жок болгондуктан
адамдар уже өздөрү канчалык кудурети барса ошончолук барып милицияга эмел кылат, бирок өздөрү уже реакция беришет да, кандай коркушабы коркушпайбы ошого байланыштуу эле. Ошо Айдай биздин окуябызды билесиң, ошо кантип бүттү? Мисалы биз эч кантип ара чара көрдүк. Мисалы мен баягы маалыматым боюнча милиция силерге алган учур боюнча мындай эч кажети жок, мындай маанисиз деген, мындай көңүлгө деле албай коюш керек деген мамилесин көрсөтүп койгон да. Жок. Бул эмне болуп эле айтып берип койсуңар, мен да. Биз азырээк мен дагы 2 курбум болуп кечинде үй жака баратканбыз. Баканбаев көчөсүндө эле жарык эле жерден кетип баратканда жайында болчу да, анан биз кадимкидей эле кийинип эле баратканбыз. Бирок кийин баары ошо шорто кийгенибизге күнөөлөп ошо кетип баратсак, мен бир 3 бала келет мындайбыз да. Бирөөсү келип туруп, биз аларга жакындаганда бирөөсү моундайдан колун моундайдан келип туруп бир чапты, айлантып. Атайын да мындай эле тийип кетти деп атпайбы, андай болду. Карусель. Атайын даярданып эле тарс деген үндү уктум. Мен чапты, бирок ооруган деле жок, бирок тарс деген үндү угуп, анан ишине алган жокмун да. Чын эле мен 4 адам болуп 3 курбум келатканда ушундай ыдыкка кабылдымбы деп ишине алган жокмун да. Шаардын чокусунда, ортосунда. Анан бирок кыздар дароо эле мындай реакция кылып туруп, аны кармап, сен эмнеге ушундай кылдың, эмнеге чабасың, эмнеге ушундай эметип атасың деп сурап башташты. Мен дароо эле милицияга чалып баштадым. Анан дагы бир подружкабыз ал видеого тартып баштады. Анан видеодо дагы көрсөңөр болот. Биз деген андан артынан калбай сурап ошону, анан аны ошол жерде кармаган аракет кылдык. Анан милиция келген жерде кармап турайлы депчи, качып кетпесин деп. Бирок качып кетти аягында баары деле. Милиция деген жарым сааттан кийин чалыптыр. Кийин телефонумда карасамчы, жарым сааттан кийин ал конечно качып кетти. Биз да үйгө да жетип калдык. Бизден ошо видеону Facebook'ка чыгарганбыз. Ал Facebook'тан деген жарым элдер экиге бөлүнүп кетишти да. Жарымы деген бизди күнөөлөштү. Ушу силер эмне андай караңгыда кечинде жүрөсүңөр, ушундай шорто кийесиңер, анан ушундай деп бизди жамандашты. Жарымы деген бизге колдоп ушинтип эметип атышты да. Бирок ошол видео чыккандан кийин, резонанс болгондон кийин ошо милиция кызматкерлери чалып, бир эмес, 2-3 жактан чалышты да. Силер ушундай чалган турбайсыңар, мына биз келип силерден өзүбүз заявление алып кетебиз деп. Билмексен болуп чалышты, Ооба, билмексен болуп. Ошо кечээ чалган турбайсыңар, биз кайра силерге артка чалып атабыз депчи. Анан ошентип биз Айзирек экөөбүз барып заявление жазып келдик. Биздин кыздар эле ошо күнүн кечиндеби же эртеси күнү таап коюшту ошо баланычы. Кайсы жактан иштейт экен, ошонун баарын Инстаграмда, интернетте баары таап, анан милиционерге жиберсек, бизде таптык дейт да, мага да кабар да бериптир. Анан ошон барып очная ставка да болду, баарын эметтик, сотко чейин барам дедим. Анан кийин болду. Негизи ал ошол ыдык кылган балдар жок дегенде мындай кечирим сурадыбы? Мындай күнөөлөрүн мойнуна алып сезип. Кечиримди мындай галочка үстүндө сурайт да. Анткени өзүнүн күнөөлүү сезген жок. Ал мен кайра кечирим сурай берди, жок дегенден кийин аягында кайдагы болбогон нерсеге деп койду да. Кайда болгон нерсе ушундай чыргыласыңар деп. Дагы белгилеп кете турган нерсе, биздин мыйзамда деген ыдык көрсөтүү боюнча эч кандай бир статья жок да. Ошо биздин мисалы учур деген, биздин окуябыз деген эме боюнча кетти. Мелкое хулиганство. Мелкое хулиганство деп. Ага деген эң чоңдай жаза алына турган, ал канча бир штраф да, 60 000 сомбу, ушундай штраф. Аны то кимге? Мамлекетке төлөйт. Сени көткө чапты, бирок мамлекет акча алат. Аны сен өзүңүн акчаңды сарптап, ошо адвокат алып, адвокат менен сотко чейин барып, кечки убактыңды бөлүп эметкенде гана болот да. Бирок ал 60 000 деле жарыбаган акча да. Анан адвокатка деле башка чыгымдарга кетип калышы мүмкүн. Жок, ал мамлекетке документ топтойсуң. Мен кайра менден чаша кетет, еще бир мамлекетке дагы пайда.
ушундай убакыттарда психологиялык жаракат аябай чоң болот да. Мисалы мен бир күнү юбкамды кийип жүргөм, жаңы юбка сатып алып маршруткада турсам, бир бала кетип да, артыңкы рядтан кетип, эки колун юбканын астына келип сайды да. Мен дем ала албай калдым, анткени аны күткөн эмесмин да, ушундай болот депчи. Мисалы сыйпансам акыл күтмөкмүн. Анан кийин мен мынтип выход жакка карасам, ал болсо мынтип коет деп чыгып кетти. Ошондон кийин мисалы ушундай юбканы, ушу юбканы кайта кие албай калат экенсиң, же маршруткада отурганда аябай артыңа карап калат экенсиң, же кандай бир маршрутканын номерин коркуп калат экенсиң. Ушул көчөдө да ушинтип башка күндөр барганда кандай бир таасир болду, коркунуч ушул жерден? Кийин ошол жер үйгө бара турган жолдо да дагы бир айга ошол жерден өтө албай мындай айланып бараттым да үйгөчү, анткени кайра ошол жерден өткөндө кайра эстеп ошол эменин баарын. Мен азыр силердин окуяңарды угуп отуруп, мындай ушундай түркөй, орой айтсам кечиресиңер, бирок мындай мырк адамдарга кайрылгым келет да. Адам кыз киши кыска юбка кийеби, кандай кийим кийет, ал нерсе, ал адам мындай сексти же башка бир интимдик нерсени каалайт деген нерсе эмес. Ал нерсени билдирбейт, жаңылышасыңар. Ал үчүн силер бул жерден өзүңөрдүн да карындашыңарды, эжеңерди болобу, энеңерди балким ушундай ыдык көргөн адамдардын ордуна коюп көргүлө да, силер кандай абалда болмок элеңер. Бул Алмир жакшы айта кетти да, ошо балдарга кайрылып атып, ошондой ыдык мамилени көрсөтүп аткан адамдарга бул негизинен өтө туура эмес нерсе, терс таасир нерсе да. Ошону биз деген түшүнүшүбүз керек. Анан кыз мисалы жагып калса же мындай жөн эле келип таанышып, мындай басып келип, сен атың кийим таанышкың келеби деп деле сураса болот да. Марвал эле ыдык мамиле кылып жагын биягын сыйпалап кармалабайчы. Ошол деген биринчи нерсе. Экинчи нерсе, мен мындай ойлоном да, бул деген бизге ошо кичинекей кезибизден адамдын денесин сыйлаш керек, урматташ керек деп үйрөтпөйт да бизге эч ким. Коом дагы айтпайт, үй бүлө дагы айтпайт, мектепте дагы айтпайт. Ошондуктан биз өзүбүздүн денебизге мындай кайдыгер карап, анан башка адамдар дагы ошондой эле башка адамдардын денесине кайдыгер карайт. Анан мындай толуктап кетчү нерсе, аябай мындай мен чын эле кечирим сурайм да, ушундай балдарга ушундай келесоо десем болот да, мындай бул көп урушуу болуп атат. Бирок ушундай кылган иштер негизинен эле мындай адамдын, кандай десем, адамгерчиликтүү сапаттарына жарашпайт да. Анан бул деген коомдо болуп аткан азыркы учурда абдан чоң көйгөй. Бул бир эле Айзерек менен Айдайдын эле мисалы окуясы эмес да. Мындай окуяларга миңдеген кыздар жабыркатат, күндө болуп аткан нерсе да. Анан мен дагы бир историяны эстеп кеттим. Биз деген клуб эмес, жөн эле мындай заведение сыяктуу эле курбуларыбызга кезигип бирөөнүн туулган күнү болуп аткан болчу. Анан ошол жакта деген биз жөн эле бийлеп атканда бир бала келип ошо сценадан түшүп баратып, биздин жаныбызда турган курбу кызыбызды эмчегинен төшүнөн кармап кетиптир да. Анан биз аны көргөн эмеспиз, анткени биз биякта карап атканбыз. Бирок ал деген аябай өзүн жаман сезди да. Анан ошондо дагы мындай жана айтып кетпедим, кечирим сураган жокпу. Ал кызга кечирим деле кереги жок болчу да. Өзүн бир кызыктай болуп туруп калды. Анан биз дагы эмне болду деп сурап баштасак эле, ушундай болду, ушундай кылып ийди деди. Биз ал балага барып дароо эле мындай сүйлөшө баштадык. Ал да түшүнбөй анан келип алып, эмне мен сени тийдимби? Анан ошол учурда дагы жөн эле мындай чын мындай ичинен мындай болот го, мындай кечирим сураганда мындай түшүнүп кечирим сурабай, ал кайрадан эле ошол кызды жөн мындай турбай эле ошону мынтип кармап кайра ушинтип атты да. Кечирим сурамыш болуп балдар ошол маселеге түшө калдык да, ортого түшүп ошондон эметтик. Бул ошондуктан билбейм кандай буну кандай десем, коомдо агартуу жүргүзүшүбүз керекпи же эмне кылышыбыз керек? Менимче ситуациялар болбош үчүн бул ыдык маселесине мектеп курагынан эле баягы түшүндүрүү балким өзүнчө бир саат бөлүп сабак өтүш керекпи, мындай мектептен башташ керек деп ойлойм да. Эми негизи бул мектептен да эртерээк башталат деп ойлойм да. Мисалы ошол эле балдарды кичинекей уул бала. Жок, мектептен дегеним 1-класска киргенде эле
баягы адам акылы келип мындай жетилип калат да. Түшүнө баштаган маалда дегеним да. ооба негизи баштагандачы баягы сен айткандай биздин денебизге деген башкалар кол салууну өтө мурда эле баштаган да. Биздин ата энебиз там өпкүң келбесе башка бир тааныбаган адамдарды өптүрүшөт, анан ошол эле балдарды ооба балдар кел апчуң деп канча кармашкан турабы, кайдагы тааныбаган бир эжелер эмелер келип алыпчы. Ошондон башталат да. Мисалы өзүңөрдүн үй бүлөңөрдө элечи балаңарга ушундай бир коргой берсеңер, башка адамдар аны тийип кармалап, ой кел колума кел деп эле ушинтип эметкенден алыс кармасаңар, ошондо адам балаңар деген өзүнүн денесинин чектерин билип өсөт да. Жок деген сөзгө жок дегенди үйрөтүш керек. Кийин андай башка адамдарга кол салбайт, өзү дагы ага да салдырганы уруксат бербейт да. Анан ушу мектептен турат, ошол мектептен да үйрөтүш керек. Анткени балдар барсайт го кармалап, чаап кетип, ушундай эмелерди лифчикти чечип салышчу биздин балдарыбыз артыбыздан келип. Ошо бизде да ушундай убакыттар болчу. Анан биз мугалимге айтсак, бизге айтчу, балдар ушундай, булардык азыр ушундай убакыт. Же ата энебизге айтсак, жок сен өзү супсулуусуң да, сен балдарга жагасың деп коет да кээ бир убакыттардачы. Ошол үчүн кичинекей кыздар мындай өзүн сыйлаган бирөө адам айтса, бул жакшы, бул нормальный деп айтса, албетте бул кыз аң сезимине да түшүп калат да. Анан өзүн күнөөлөп баштайт. Мисалы кыска юбка кийип алдым, бунун өзүнүн физиологиясы ушундай, жүргөн туруму ушундай. Сен да айттың го баягы подружкам өзүн жаман сезип калды депчи. Билесиң кантип сезди? Эттей. Өзүн эт катары сезди да. Ушундай сен адам эмессиң даже мындай просто мындай же көтөрүнсүңбү же эмнесиң, ушундай бир просто дене элесиң да, мындай организм элесиң эттей элечи. Башкача кантип сезим аласың? Мен дагы бир нерсени эстедим. Биздин эле саясатка киргизишим келбейт, бирок саясатта эле биздин саясатта болгон окуя жогорку кеңеште. Элвира Сурабалдиева дагы депутат, мурдагы депутат, ошо сексуалдык кыдык болгонун жогорку кеңештен айтып чыккан болчу да. Эң өкүнүчтүүсү ушул. Ооба, бул нерсени мисалы баягы жашырбай коомго тескери мындай айтып, ачык айрым айтып чыгыш керек да. Мына ошондо гана кандайдыр бир таасир этип ыдыкчыларды тыйса болобу деп ойлойм да. Бул туура эмес экендигин айтып. Бирок, допустим, сизге ыдык көрсөтүү жакса да, бул баары бир Бишкекте же Кыргызстанда репутацияга жакшы эмес. Кыргызстан аябай кичинекей, Бишкек аябай кичинекей. Мисалы, сиз маркетингдин компаниясынын директору болуп өзүңүздүн сотрудницаңарды кармаласаңыз, баардык ушу сиздин сфераңыздардын баардыгы билип калат. Мисалы, же бирөөгө өзүңүздүн чочоңуздун сүрөттөрүн жөнөтө берсеңиз, баардыгы аны көрөт. Мисалы, аны эч ким билбей калат. Мен Токиодо же Нью-Йоркто жашайм деп ойлобоңуздар, бул Кыргызстан. Не, чынын айтсам, азыр мисалы Айзирек айтып аткандагы бул ыдыктын бир түрү өзүнүн жыныс мүчөлөрүн сүрөткө тартып бирөөгө жөнөтүү да, бул дагы ыдык болуп эсептелет. Ооба, анткени мен деген андан сураган жокмун да сүрөтүн, мен андан сүрөтүн да күтпөйм, бирок ошону салып ийди, ошол да жаман. Ошол эле эме мисалы сообщениеде жазып эм, эмне кече эмне келген жоксуз, ооруп калдымсың, мени чакырсаң болмок деген. Ушул да ыдык мисалычы. Конокко чакырсаң болмок, мен сени карамакмын. Мындай тийишип сүйлөшүү деген да ыдык болуп эсептелет да. Андан анын ордуначы башка мындай адамгерчиликтүү эле бир сөздөр айтса болот да. Эгер тийишкиңер келсе, анда бул деген именно адамдын, мисалы мен мисалы Айзирекке ушинтип жазам, анткени экөөбүз доспуз, экөөбүз бири-бирибизди мындай жакын билебиз да. Ушу балким ошол сүйлөшүүнүн жакындыгынанбы ушундай байкаса болот да. Эгерде жакын эмес болсо, мындай ыдык көрсөтүү. Ооба, чала тааныш адамга ыдык көрсөтүү кылат. Бул жака чейин кайра кайтып келгим келет да. Эң өкүнүчтүүсү жана айтып кетпедиби, Элвира Сурабалдиева дагы ыдыкка чабылган жогорку кеңеште. Эң өкүнүчтүүсү бизде Кыргызстанда резонанс болмоюнча, ошол ыдык мамилелерди мынтип сүрөп чыкмайынча, айдайдын мисалы сенин деле учуруңда деген сен видеону мындай кандай десем распространять эткенден кийин гана ушундай чаралар көрүнүп баштады да, ага чейин эч ким эчтеке кылбайт. Анан бул дагы мындай менин оюмча бир көйгөйлөрдүн бири да, ошо милиция кызматкерлеринин мамлекет тарабынан бул ишке көңүл бурба, мындай аз көңүл буруп коюшу да. Биз ошондой эле жана Айзада менен Бурулайды дагы ошол
кетиргенбиз да, ошону айт, сен дагы кошумчалап кеткиң келет болсо. Мен кошумчалап айтканым, сен айтпайсың, милиция кызматкерлери да мамлекетте көңүл бурбайт. Неге? Анткени көбүнчөсү эркектер. Ооба, туура. Мен дагы мындай дагы чоң нерсени айта алам да. Болсочу, азыр мен толуп бүтүрүп кетейин да. Арасында аялдар көбүрөөк болсо, алар деген бул мамилени, бул ситуациялар билет да, ошого чара көрүшмөк да. Биздин азыр мисалы кабинде ким бир эле аял отурат. Бир эле аял. Садыр Жапаровдон сураганда эмне деди? Ой, ушундай эме катачылык кетип калыптыр, агентстволордун баштарына аял коебуз деп. Факат бир да уккан жокмун да, жаңы агенттиктин эме чоң башчысы аял болгонун. Туура, мен толугу менен сен менен кошулам. Анткени деген биз буякта деген аялдар ошо политикада болобу же негизинен эле мындай ар түрдүүлүк политикада болсо ошончолук көбүрөөк үндөрдү угабыз. Мисалы ошол эле биздин ден соолугунун чектелген адамдар дагы мисалы политикада болуш керек. Жана ушул ыдык көрсөтүүгө ар кандай аялдар дагы подвергаются, кабыл. Ыдык көрсөтүүгө ар кандай аялдар кабыл алынат. Мисалы жөнөкөй кызсыңбы же депутатсыңбы, баары бир кабыл алынасың. Мисалы жок, мен маршруткага отурбайм, анткени ал жакта өзүм коопсуз сезем. Таксиге отурам десе, баары бир таксиден деле ыдык көрсөтүүгө неметсес болот. Ооба, туура айтасың. Эме бар го, музейчи. Ошо ыдыкка кабылган, анан эме ооба зордук зомбулукка кабылган аялдардын, адамдардын негизи кийимдеричи баары күнөөлөшөт го, ушу сен деген кыска кийинген болчуң ушунчан деп. Кийимдер көрүнүп турат. Ар кандай кийимдер болот. Узун куртка кийип жүрөт, көйнөк да кийип жүрөт, узун паранжасы деле бар. Ооба. Анан мисалы ошол эле кичинекей балдардын да ночнушкасы да болот. Эми бул деген 3 жашар кыздар кыска кийип жүрбөйбү? Ошолор күнөөлүү деп ойлошот да. Андай болбойт да. Ооба, эркектин астына барып алып, юбкачан жүрөт деп, платьечан жүрөт. Мисалы биз Айдай экөөбүз жайында кыска шорта кийген балдарды көрүп, бутун кырбайсыңбы, кел бияка, сени кармалайын деп ойлобойбуз да бизчи. Мисалы жайында 38 градуста кантип кийинебиз? Эмне шымги болуп, колготки кийип жүрөлү үчүн өзү логикалык деле ой болуш керек да. Ушу бири-бирибизге ушундай түшүнүк менен эмеш керекпиз да. Түшүнүү менен кабыл алышып, анткени бизде бир карман атпайбызбы, ушинтип бир арага тийишпей. Туура. Ошол эң негизгиси мына ушул биз токтолуп аткан көйгөйдүн бардыгы баягы бийликтин, мамлекеттин көз жумуусунун мындай макулдугу менен болуп аткан нерсе да. Жакшы сөз айтып кетти, макулдугу менен. Анткени биз буга мындай реакция бербесек, биз анда ушу менен макул болобуз. Чынын айтсам, мисалы сиз бирөө шорта кийип аны кармалаңыз кезде, анда элдерге ысык көлгө тыюу салыш керек. Ал жерде биз купальник кийсетигилер вообще маймылга окшоп монтип плавки кийбеш керек. Оозунан шилекке агып кетет болуш керек. Такыр эле зордуктап, зомбулуктап салып, логикасы туура эмес. Биз өлкө жагынан мындай иш-чаралар аз экенин, вообще эле жок экенин сүйлөштүк. Анан качан, кайсы убакытта эмне кылыш керек, мындай үй бүлөдө, мектепте ушу жөнүндө сүйлөшүш керек деп айттык. Анан коомдо мисалы биз кээ бир учурлар болот да, биз өзүбүз көрүп калабыз башка адамдар ушул ыдык мамилеге кабыл алып атканын, анан ошол эле адамдар мындай башка мамилеге, ыдык мамиле кылып атканын көрөбүз да. Анан ошол учурларда эмне кылсак болот? Сөзсүз түрдө эгер ыдык эмне экенин түшүнгөн адам болсо, ошол кабылган адамга барып жардам бериш керек. Ошол ыдык кылган адамга барып түшүндүрүш керек. Беттен ары чабабы, эмне кылат, айтор түшүндүрүп, ал нерсени ачык айтып, элдин баары билгидей мындай ошол жерде резонанс, мындай реакция жасаш керек да. Мен Альмирдин сөзүн толуктап кетет элем. Эми биз деген зордук, зомбулукка чакырбайбыз. Негизинен бул жакта деген биз өзүбүздүн да коопсуз. Бирок мен улук бетке чаппагам. Коопсузубузду билишибиз керек. Мисалы Айдай же мен биз анча эмеспиз, бир чоң эркек ыдык мамиле көрсөтүп атса, мен барып алып бетке чапсам, мени бир чаппайбы? Ошондуктан биз өзүбүздүн да коопсуздугубузду унутпашыбыз керек. Анан мен мисалы аябай сонун, мисалы балким Айдайда өткөн өлө сонун курс бар да. Атын унутуп калдым, кайсы уюм жасап чыккан экен. Бирок ошол жакта кандай эмне ыкмаларды кылсак болот дейт да. Мисалы автобустан көрүп атабыз,
кыз да кыздын бетине жазылып турат, ылдык мамиле көрсөтүп атат, анан ага жакпай аткан. Ошол момент деген биз мисалы жанына келип, кандайсың, жакшысыңбы, тигибу деген мындай сөздү буруп кетсек болот экен. Же болсо эми биздин мамлекетте билбейм канчалык иштейт, бирок башка мындай өнүккөн мамлекеттерде автобустун ошол эле коомдук транспорттун айдоочусуна барып айтсаң болот экен да, мындай ылдык көрсөтүп атат, бирдеме кылгыла депчи. Үчүнчүсү болсо видео тартып башташ керек экен да, ошол ылдык көрсөтүп аткан жерде, анан ошол ылдык көрсөтүп аткан адамдын көңүлүн буруш керек экен. Бирок кайрадан эле өзүңөрдүн жана ошол ылдык көрсөтүлүп жаткан адамдын коопсуз жөнүндө ал сага зыян келтирбеш үчүн адам өзүнүн коопсуздугу жөнүндө ойлонушубуз керек да. Ошондуктан бул бир мындай ыкмалардын бири болчу да. Анан мисалы барларда дагы мындай кээ бир коомдук жайларда, бул клуб эле эмес, башка любой кофейня болобу, ошол жакта да мисалы болуп калат го, келип алып балдар тигишип, кыздарга мындай жол бербей, мындай эмне кылып атасың тигибу деп, ошол жакта дагы айтылып атат да, ошо курста. Мисалы силер ошондойду көрсөңөр, силер жөн эле барып же администрацияга айтасыңар, же болсо ошо кызга келип, кандайсың, көптөн бери көрүшө элекпиз деп мындай сөздү буруп кетсең, негизи ошол ылдык көрсөтүп аткан адам негизинен коркот да, бул коомдон коркот. Мен коллегам айтып берип атканда кандай болгонун, маршруткада кетип баратыптыр, отуруптур, анан бир эркек туруптур да жанына, анан туруп алып эле жыныс мүчөсү менен могу жагына сүйкөнүп атыптыр да. Анан сүйкөнүп аткандан мен коллегам аябай кандай десем боевой мындай ответ бере алат да, мындай жооп бере алат. Ал дагы жөнтүрбөй, анан алып туруп жыныс мүчөсү жагын сыйпап туруп, жакшы эме десе, ошону элдин баары караганда ал өзүн кайсы жака мындай кетиргенин билбей, ошол замат деги маршруткадан атып чыгыптыр да, ошо токтоткула деп турат. Ошондуктан бул жакта дагы ошол мындай жооп бергенди дагы үйрөнүшүбүз керек да. Бир гана эмес, мындай эмне кылып атасыңар, эмне мага сүйкөнүп атасыңар деп айтса, мисалы коомдо, анткени бизде билесиңер да, уят деген бул эң чоң механизм да, ошону деген. Анан мисалы ушундай моментте болгондо менде лайфхагым бар. Мен дайыма келип туруп сен айткандай сүйлөшүп кетем. Ошо ылдык көрүп аткан адамга, кыз мененчи, антиги да мындай алып кетем да, биринчиден ошо кызды же алып кетиш керек, ылдык көрсөтүп алысыраак алып кетип, анан кийин уже барып мен ошо салат. Жо, мисалы ал адам ошо ылдык кылган адам менен айтып атпайсыңарбы, кайра эле сылык сүйлөшүп, көңүлүн буруп туруп, анан чет жака алып барып мындай. Жок, сылык деле кайра ошого түшүндүрүп, уят карса деле болот экен да, мындай ыкма бирден-бир. Ылдык көрүп аткан сөзсүз эле урушуу деле эмес экен. Анткени ылдык көрсөтүп аткан адам менен вообще сүйлөшпөй эле болуш керек. Эми конечно айтыш керек, балдар мисалы көрүп атсаңар, ылдык көрсөткөн бул зыян. Бул терс нерсе, зыян эмес, терс нерсе, терс көрүнүш, бул адамдын ички жана дүйнөсүн өлтүрүп атасыңар деп мындай айтса болот да негизинен. Бирок ошол учурда ылдык көрсөтүп аткан адам бул деген бизге эң аякы киши да. Бизге ылдык көрсөтүп, ылдыкка кабыл алып аткан адам маанилүү болуп эсептелинет да. Ошондуктан бүт баары ошол адамга болуш керек. Ылдык көрсөтүп аткан адамдын психикасы и так жаман экен. Бүткөн адам ансыз да. Азыр анда биз убактыбыз дагы аягына чыгып калды окшойт. Жок. Чыга элек? Больше 30 минут разговаривать. Азат вот так. Я не слышала. Мы про cancel culture не сказали. Про что? Cancel culture? Давай, добавь, а потом ты закончишь. Мы можем этот... У нас работает cancel culture? У нас не работает. Я хотела это добавить, когда ты же говорила, что у нас в Кыргызстане... Да, заканчивает тебя, да. Ой, сори. Подкастыбызда аягына чыгып баратыптыр. Анан мисалы ушул көрүүчүлөрүбүзгө кандай кеңештерди же эмнени айтат элеңиздер? Ылдык көрсөтүүгө кабыл алынсаңыз, өзүңүздүн курбуларыңызга айтыңыз, анткени алар эч кимдей алар түшүнөт да. Кыздар өздөрү да ушундай нерседен өткөн, андан кийин ошон үчүн силер жакшы түшүнүп, мындай жакшы бир колдоо көрсөтүп алышат. Сиз эмне турсачан эле чыкса, сизди эч ким тийзе болбойт. Бул сиздин күнөөңүз эмес. Эч качан өзүңүздү күнөөлөп, жаман сезбеңиз. Жаман сезсеңиз болот, эми баардыгы болот. Бирок
кийимден эмес, бул өзү ыдык көрсөткөн адам күнөөлүү, андан башка эч ким күнөөлүү эмес. Анан эгерде силердин деле курбуңар кабыл атса, силерде болушунча жакшы колдоо көрсөтүп, керек болсо психолог менен барып сүйлөшүп, ушундай аракеттер кылсаңар, адамдын өзүн да бир аз эмерээк сезип калат да. Өзүм өткөндөн кийин билем. Анан дагы ушу эме айтып чечпей калдым да, cancel culture деген нерсе бар. Кыргызча кандай болот? Отмена, культура отмены. Культура отмены, да. Адамды коомдон чыгарып салуу, коомдон четтетип салуу, четтетүү маданияты деп эсептелет. Бизге Кыргызстанга эми жакшы кире элек да, бирок кирсе жакшы болот элек, анткени бизде эле мисалы көп эле ушундай зордукка өзүнүн аялдарын же өзүнүн курбуларын кабылдырган эркектерди тааныйбыз. Эгерде ошолор менен сүйлөшпөй коюп же эметпей койсок, аларды биздин коомдон чыгып кетет да, мындай четтетип коебуз да алардычы. Ошондо адам деген жазаны ушундай ала алат да. Коом деген адам ушундай ыдык көрсөткөн адамдарды ушундай жаза бере алат. Жумушка албай, мисалы, же Facebook'тан достордон жок кылуу, сүрөттөрдү саамдашпай, ушундай. Мамилени үзүү. Же бизнесмен болсо, анын бизнеси менен да колдонбой, мисалы отель же гостиница же конференц залдар болсо, ошолордон да баш тартуу. Бул деген мындай коомдун тарабынан ошол ыдык көрсөткөн адамдарга мындай чектөө сыяктуу механизм, Мен болсо эмне деп айтмакчымын, бизде азыр жана улук айткандай, уят деген нерсеге баягы такалып, мен айтсам, ыдык көргөнүмдү айтсам, уят кайра эле өзүм уят болуп калам деген нерсеге таянбай, ал түшүнүктүү эмес. Тескерисинче ачык айрым айтып, коомго көрсөтүп, бул туура эмес экендигин. Азыр кесиптештерим да жакшы нерсени айтышты, коомдон массалык түрдө четтетип салуу деп түшүнүп атам. Бул өтө абдан нерсе, бул нерсе дагы бизге мындай кеңири жайылып колдонулса, балким тартип орнойт беле. Анан дагы акырында айтмакчымын, адамдын жеке чек арасын сыйлагыла деп. Дагы кеңеш, мисалы, ыдык көрсөтүүгө жумушта же университетте бир жерде кабыл алынсаңыз, же бир бизнесте такси менен колдонсоңуз, доказательстволорду чогултуңуз, скриндерди чогултуп, анткени ыдык көрсөтүү бул кылмыш. Жана бул, мисалы, бул киши сизге ыдык көрсөтсө, бул сизден башка да көптөгөн кыздарга ыдык көрсөткөн. Ошондуктан сиз ушинтип скриндерди чогултуп, доказательстволорду чогултсаңыз, сиз ушул файлдар менен милицияга кайрылсаңыз болот. Милицияга же журналисттерге? Же коомдук. Журналисттерге кайрылсаңыздар, алар деген бул маселени чыгарып, бир аз резонанс чакырып, балким ошол адам деген бир жазасын алып калат. Эми менин болсо сунушум, бул видео подкастты көрүп жаткан баардык эркектерге кайрылат элем. Ыдык көрсөтпөгүлө, ыдыкка кабылдырбагыла эч кимди, анан өзүбүздү мындай кичине колго алып, өзүбүздү тиги бул физиология же дагы бир нерсе деп өзүбүзгө мындай отмазка издебей, ушул нерсени токтотолук да. Ушул нерсени токтотсок, жана коркунуч сезими да жок болот, ошондой статьялар да жок болот да. Келгиле өзүбүздү колго алып, ушундай нерселерди токтотолук.